Ассаламу алейкум, урматтуу багбандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен сүйлөшө турган тема жапайы көчөттү көчүрүп сразу уласа болобу? Ушул боюнча сурап атышат. Жөн эле сүйлөп жазып койбой, ошо далил катары көрсөтүп кетейин. Мына бул алдыбыздагы көчөт жапайы бийге нан бий сортунда жарып уланган. Экөө салынган, бармактан жогору тамырдагы подвой көрүнүп турат. Жерден 5-10 сантиметр бийиктикте жарылып уланган. Өсүүсүн көрүңүздөр. Өсүүсү ашып кетсе 60 сантиметрге чейин гана өсө алган. Буну мен эмне демекчимин? Себеби жаңы көчүрүлгөн тамыр али жерге жайланыша элек болот. Жерге жайланышып, тамыр атып, ал күчтөн элек тамыр болгондуктан өсүүнү жакшы бере албайт. Ал өзү жакшы жайланыша албай атып, үстүндөгүн багышка дагы кыйналат. Мына алдыбызда турган нерсе бийинин бутагы ашып кетсе, мына чынчалак менен салыштырып көрө турган болсок, мынакей чынчалактан дагы кичине. Көрүңүздөр. Экинчи көчөттүн алдына келдик. Бул клапа сортундагы асты дичка, груша. Бул жапайысы отургузулгандан кийин 2018 отургузулуп, 2019 жылы кыйыштырылган. Кыйыштырылган көчөттүн узундугу 1 метрден өскөн. Мынакей. Бул жагы бүт эле клапа жана Вильям сортундагы алмуруттар. Өсүүсү 1 метрден жакшы өскөн. Мынакей алдыңыздарда катар алмурутун алдында турабыз. Менин боюмдан бийик. Кыйыштырылган жери мынакей. Былтыркы жылы кыйыштырылган. Сиздерге көрүнсө көрсөтөйүн. Мына кыйыштырылган жери. Бул дагы ошондой. Кыйыштырылганда калемче катары кыйыштырылган. Көрсөтөйүн. Былтыры буга шитовка түшкөн. Шитовкага бордос суюктугу менен дарылап тазаланган. Кийин дагы мына көрүүгө болот. Жаңы бутактарга дагы шитовкалар түшүптүр мынакей. Анда быйыл дарылайбыз буюрса. Мына көрдүңүздөр. Сразу көчүрүп уланганда кандай жыйынтык, 1 жыл турганда кандай жыйынтык. Сразу көчүрүп туруп уласаңыздар дагы болот. Жарма түрүндө. Же болбосо калемче түрүндө салсаңыздар болот. Азыр убагы. Азыр кылсаңыздар болот. Же болбосо шашылбасаңыздар 1 жыл кое туруп, кийинки жылдан улай баштасаңыздар болот. Экинчи жылдагы мынакей адам бою бийикте өскөн. Тамыры уже жайланышкан, күчтүү болот. Мына достор. Коштошобуз. Ийгилик ишиңиздерге.